Саламатсыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр, сиздер менен Эки дарыгер программасы. Алып баруучусу мен Бигимай Житимишева. Баарыбызга белгилүү болгон, бул жоочун сөз эмес, жоочун оору эмес, суу чечек, башкача айтканда ветрянка деп билебиз. Биз билгендей эле бөбөктөр оорушат көбүнчө, бирок бул мезгилде, азыркы мезгилде көптөгөн чоңдор дагы ооруп атышат. Студенттер ооруп атышат. Эмне үчүн мындай көрүнүш деген суроолордун баарына бүгүн бизге биздин коногубуз Алтынай Камчыбекова жооп берет. Алтынай Камчыбекова медициналык илимий кандидаты, инфекционист. Саламатсызбы, кош келдиңиз. Рахмат. Мына ошо ветрянка деп баарыбыз билебиз, суу чечек. Ошол жөнүндө кененирээк сүйлөшөлү сиз менен. Адегенде бул эмне деген оору, эмне үчүн пайда болот, качан пайда болот, эмне үчүн жаш балдарга деп ошолорго суроолорго жооп берсеңиз. Рахмат. Негизи суу чечек деген оорубуз же элде көбүнчө айтылгандай бул ветрянка оорусу. Бул жаш балдардын оорусу. Бул жугуштуу оорулардын бири, курч мүнөздө өтөт, өнөкөт формасы болбойт. Негизи бул оору менен жаш балдар оңой эле ооруп өтүп кетет. Ал эми жаш курагы көбөйгөн сайын, улгайган сайын бул оору кичине күчөтүлгөн формасында болушу мүмкүн. Негизи бул оору мында аба аркылуу жугуучу оорулардын бири. Биз билгендей эле эң башкы белгиси бул балдардын денесине кызыл тактагы бүртүкчөлөр чыга баштайт. Негизи эле бул 10 жашка чейинки балдар көбүрөөк оорушат бул оору менен. Негизи адам баласы бул оору менен өмүрүндө бир жолу ооруп өтчү оорулардын бири. Бул вирустун аты вариациялы зостер вирус. Бул вирус ошо мен айткандай эле аба аркылуу жугат, адамдан адамга, ошол ооруган адамдан же болбосо ооруган адамдан жугат, балдардан. Андан кийин бул оору менен бир гана жолу ооруйт, иммунитет ошол өмүр бою калат. Эгерде адам жаш курак кезинде оорубаган болбосо, анда кийин улгайган кезинде дагы оорушу мүмкүн. Демек, мына ошол жөнүндө сүйлөшүп атабыз. Жаш балдар ооруйт деп атабыз, курч мүнөздө өтөт деп атабыз. Бизде деген инкубационный период деген бар, анан жугуштуу мындай мөөнөтү канча, ошол жөнүндө тереңирээк айтып берсеңиз, мындай. Инкубациялык мөөнөтү бул вирустун организмге кирип, анан эң биринчи белгилеринин пайда болгонун айтабыз. Негизи бул суу чечекке 9 күндөн 14 күнгө чейин көбүн эсе, бирок максималдуу мөөнөтү бул 21 күн болуп эсептелинет. Ошондуктан биз карантинге жапканда да ошо 21 күнгө чейин контактныйларды көрөбүз. Демек, ошо 21 күн, бирок оорунун белгилери ага чейин көрүнбөйт, билинбейт. Бул мезгилде бейтап өзүнүн эч кандай белгиси жок, кадимкидей эле дени сак адамдай эле сезет. Эч бир белгиси болбойт. Анан клиникалык белгилер көрүнө баштаганда, демек, жугуштуу болбой калат экен. Жок, андай эмес. Ветрянкада биринчи болуп, негизи адамдын дене табы көтөрүлө баштайт. Кадимки эле грипп сыяктуу болуп башталат. Адам шалдырайт, дене табы көтөрүлөт, башы ооруйт, сөөк муундары оорушу мүмкүн. Кадимки эле суук тийгендей болуп башталат. Андан кийин 24-48 сааттын ичинде же болбосо максималдуу 3 күнгө чейин андан кийин дене табына кызамыктар чыга баштайт, кызыл бүртүкчөлөр. Кызыл бүртүкчөлөр чыкканда алар дененин бардык жерине чыгат. Алакан менен бул тамандан башкасынын бардык жеринде болушу мүмкүн. Чачтын арасында, ооздун ичинде, жыныстык органдарына да чыгышы мүмкүн. Бул баягы жуктуруучу мөөнөтү ошол бүртүкчөлөрдүн чыккандан баштап 9 күнгө бүртүкчөлөр алар карт болушу керек. Мындай да, алардын ошол бүртүкчөлөрдүн өздөрүнүн мындай стадиялары болот. Биринчи жөн эле ошондой кызыл болуп кытышып чыгат.
Андан кийин анын ичине суу толот. Анан суу толгондон кийин ал эгерде аны тырмап же болбосо эметсе, анын ичинде дагы ириңдеши дагы мүмкүн. Андан кийин ал карттанат суу толгондон кийин. Мына ошол карттар түшө баштагандан баштап ошо 9 күнгө чейин жугуштуу болушу мүмкүн. Негизи баягы ичине суу толот деп атпаймынбы? Ошонун ичинде дагы вирустар көп болот да. Ошондуктан биз ошондой бүртүкчөлөр чыкканда энелерге айтабыз, балдарды жуунтпай тургула. Анткени дагы эле ошол инфекциянын генерализациясы болушу мүмкүн да. Андан кийин бала ооруп баштагандан баштап ушу башкаларга жуктуруп койбош үчүн эшикке чыгарбай тургула деп айтабыз. Негизи бул суу чечек аябай мындай высококонтагиозный оору да. Эгерде подъездный инфекция деп коебуз. Эгерде бир подъездден бир бала ооруган болсо, ошол подъезддеги балдардын баарына жугушу мүмкүн. Бул өтө мындай бат кабылдоочу да, бат кабыл алынуучу инфекциялардын бири. Ыйлакчалар деп айттыңыз го, анан кийин айтат го, буну деген эгер жарып, анан кийин же тырмалап койсо, анда так калып калат артынан депчи, анан чын элеби? Негизи ошол ал абдан кычышат, бул бүртүкчөлөр. Мына ошондуктан ошол мезгилде баланын өздүк гигиенасын таза кармоо керек. Ич кийимдерин бат-бат алмаштырып туруу керек, тырмактарын алып коюу керек. Анткени бала ошентип тырмап, ал жерге башка бактериалдык инфекцияны да жуктуруп, анан ушул дененин дагы инфекциясы, стрептодермия деп аталчу да ооруларга дагы болушу мүмкүн да, дененин инфекциясына. Негизи аны тытып же карты түшүрүп калганда, албетте ал так боюнча калып калат. Ошондуктан ошол көбүнчөсү бетке чыкканда, ачык кол жерлерге чыкканда деги эле бүртүкчөлөрдү тырмабаганга аракет кылыш керек. Андан кийин дарыгерлер ошо кытышкандан каршы дагы дарыларды жазып берет негизи. Мына биз жаш балдар жөнүндө сөз кылдык. Ал эмне үчүн чоңдор, мисалы үчүн, ушул сезондо же мен эми эле байкап баштадымбы, же болбосо буга деле бар болчу, билбейм, айтор. Бирок азыр аябай көп болуп атат да. Менин өзүм деле студенттерим группалары жабылып калды, ветрянка экен депчи. Чоң эле балдардын, кыздардын мисалы үчүн. Ошон себеби. Мен айткандай эле бул суу чечек негизи адам өмүрүндө бир жолу ооруп өтчү оорулардын бири да. Анан эгерде баягы жаш курагында, кичинекей кезинде оорубаган болбосо, анда чоңуюп калган, бойго жетип калган кезде дагы оорушу мүмкүн. Негизи бул ветрянканын мындай бизде маалы менен бул кээ бир вирустук инфекциялардын мындай күчөп турган убактары болот да. Мисалы үчүн грипптин түрлөрү көп болот. Анан бир түрү мисалы үчүн 3 жылда бир, 5 жылда бир. Ушул ветрянка деле ошо ар бир 5-7 жылда негизи күчөп турчу оорулардын бири. Мисалы үчүн 3-4 жыл, ушу мен адашпасам, бир 3-4 жыл мурун мисалы үчүн бизде кызамыктын көп болгон мезгили дагы болгон. Ошо жаш балдардын, улгайган адамдардын деле арасында кызамык болуп ооругандар болгон да. Демек, эми лечение же болбосо дарылоо ыкмаларынан да сизден сурап өтөйүн. Дарылоо керек дегенде биринчиден үйдө болсун, бала анан түшүктө болсун деп айтат. Анан бизде деген мен кичинекей сиңдим деле мисалы үчүн кич кезинде ооруганда, анан кийин айтчу да, там баардык бүдүрчөлөр чыйып кетсин, бат чыгат, анан кийин түшүп калат, батыраак айыгат деп, анан кийин бозо ич керек деп, анан кийин бозо берчү да. Анан бул канчалык деңгээлде туура, чын ысыкты жакшы көрөт деген бир оору экен деп айтканда, анан ошол жөнүндө айтып берсеңиз. Негизи эле бул мындай элдик методдордун бири болсо керек. Негизи эле кыргыздарда мындай денеге кызыл бүртүкчөлөр чыкканда көбүнчөсү ысытма деп көп колдонушчу да. Анан ошонун эсебинен ошондой методдорду колдонсо керек. Бирок бунун деле канчалык туура, андай деле эч кандай эмеси жок, кажети жок бозо бергендин. Негизи андай бүртүкчөлөр чыкканда баланы жакшы кароо керек эң биринчиден. Сууну бат-баттан берип, анткени организмде токсиндер көбөйүп калат, вирус бар.
дененин табы көтөрүлөт, анан ошонун кесепетинен бала суусашы мүмкүн, суюктукту жоготот, тердейт. Ошондо баягы эң биринчи тазалыкты кармаш керек, мен айткандай. Андан кийин сууну берип туруу керек. Башында постельный режим болуш керек. Баланы көп кыймылдатпай, анткени бунун өрчүп кеткен же курчуп кеткен дагы формалары болушу мүмкүн, осложнениялары, мындай коркунуч алып келе турган ден соолукка. Ошолорду алдын алууда постельный режимди сактоо керек. Андан кийин өзүнүн жакындарына, тегерегиндеги адамдарга жуктурбоо максатында изоляцияга алынышы керек. Андан кийин баягы бүртүкчөлөр карттанып, карттары түшө баштагандан баштап эшикке чыгарып, балдар аз жерге, таза абага, эң биринчиден башынан ооруп баштагандан эле негизи эле бөлмөнү бат-бат желдетип туруу керек. Таза аба менен. Анан бул вируска каршы мындай атайын дары дармектер жок. Бул мен айткандай эле өзү эле чыгып кетчү вирустардын бири, грипп сыяктуу эле. Туура баланы карап, гигиенасын сактап, өздүк гигиенасын, баланын жанагы кызыл бүртүкчөлөрдү атайын мындай антисептик катары биз билебиз, бриллиант жашылы бар, же болбосо краска кастельяне бар, кызыл өңдөгү. Мына ошолор менен тийгизип туруу керек. Аны тийгизгенде ал андан ары ириңдебейт, андан ары кычыштагында кичине басаңдатат. Ошолорду колдонсо болот. Андан башка мындай башка бир дары дармектердин деле кажети жок. Мисалы үчүн тамак аш тарабынан мисалы үчүн атайын бир диета керекпи? Негизи баягы оорунун башталышында адамдын баягы дене табы көтөрүлүп, интоксикация болуп аткан мезгилинде баланын албетте аппетити төмөндөп, эчтеке жегиси келбей калат. Ошол мезгилде баланы кыйнаганын кажети жок. Баягы аппетити боюнча эле аз-аздан тамак берип, суюк тамактардан, анан суу берип турса эле ошол жетиштүү. Андан кийин мындай бир атайын диетанын деле ал жерде эч кереги жок. Сиз жакшы айттыңыз да, себеби дегенде биз көнүп калганбыз да, зеленка деп баарыбыз билебиз да, жашыл өңдөгү, анан кийин сиз айттыңыз кызыл өңдөгү дагы антисептик бар депчи. Экөөнүн эч кандай айырмасы жок, же барбы? Экөөнүн эч кандай айырмасы жок. Себеби дегенде аптекада келип сурап калсаң, баягы сөздөрүн угуп каласың да, келген элдердинчи, андан кийин ой жок, мен деген зеленка гана алам, бул жардам бербейт деп. Жок, экөө бип-бирдей эле. Айырмасы жок. Түшүнүктүү. Анан мындай профилактикасы, биз дайыма эле профилактика жөнүндө кеп калабыз. Ошонун кандай профилактикасы бар, же болбосо абайлап өзүн кандайдыр бир алып жүрүш. Профилактикасында бул бет кап тагынып жүрүү керек, анткени бул аба аркылуу жугуучу инфекциялардын бири. Андан кийин бул социалдык аралыкты сактоо, өздүк гигиена, ал эми мындай атайын вакцина бизде каралган эмес. Негизи эле бул ветрянканын вакцинациясы жок. Анткени бул жеңил өтүп кетүүчү инфекциялардын бири. Болгон эле ушул профилактикасы. Кадимки эле баягы грипп сыяктуу эле. Да бир акыркы бир суроом бар эле. Мурун биз кичинекей кезибизде, ошо сиз айттыңыз да азыр, мен бирок кайрадан дагы бир жолу кайталап келгим келип атат да. Эшикке чыгарбай, бизди үйдө кармачу. Туура айттыңыз ошону. Анан ошондо бизге да педиатрлар ошондо кеңеш берсе керек да, үйдө болсун, анан эшикке чыкпасын депчи. Бирок азыр көп эле эмеге корго чыкканда көрөм да, жаш балдар анан кийин чуркап ойноп жүрөт. Анан точка болуп эле анан же кызыл өңдүү, же жашыл өңдүү болупчу. Анан ал мезгилде, мурдагы мезгилде мисалы үчүн ушундай режим деп айтып атса, анан кийин азыркы режимде педиатрлар айтат экен, ой эчтеке болбойт, ойной берсин эшикке чыгып депчи. Анан дагы кандай ошондо мурун педиатрлар акылдуу эмес, анан азыр акылдуу болуп калдыбы же кандай? Эми баштапкы оору башталганда негизи эң жуктуруучу мезгили ошол убакытта да.
Анан ал мезгилде ал баланын деле өзүнүн эшикке чыга тургандай ал болбосо керек. Анан жанантип эшикте чуркап жүргөн мезгили ал ушул карттанып, баягы карттары түшүп жакшы болгон мезгили болсо керек. Анан ошо азыркы деле педиатрлар айтса керек, башка абалда изоляция керек, эшикке чыгарбашы керек. Андан кийин бала жакшы болуп, карттанып, бүртүкчөлөрү түшө баштагандан эшикке негизи чыгарса болот, негизи таза абага. Бирок балдардын көп балдар бар жерге чыгарбаш керек. Анткени контакт болушу мүмкүн, Алар да жуктурушу ооруп мүмкүн. калышат. Түшүнүктүү. Чоң рахмат. Биздин дагы кийинки бир сурообуз бар. Абдан орчундуу бир сурообуз да кызамык жөнүндө кеп кылайлы деп ойлодук. Кызамык же болбосо орусчасы айтканда кандай деп коюшат орусча? Корь деп коюшат. Биз билгендей мурун биз деген корьду жеңдик, корьго каршы ымыркай кезибизде биз вакцина алабыз, болду эми корьду биз унутсак болот деген ой бар болчу да, менин билишимче. Бирок акыркы жылдары абдан күчөп, аябай бир мода болуп баштады да. Бул аябай бир орчундуу суроолордун бири да. Бирок мындан мурун кызамык деген эмнеден пайда болот, ошол жөнүндө кеп кылып өтөйлү. Негизи кызамык бул дагы жугуштуу вирустук инфекциялардын бири. Аба аркылуу жугуучу инфекция. Бул дагы жаш балдардын инфекциясы болуп эсептелинет. Негизи бул суу чечек менен кандай айырмасы бар? Негизи башталышы бирдей эле болуп башталат. Мында дагы баланын дене табы көтөрүлөт, баланы көп ыйлай баштайт, беспокойный, тревожный болот бала. Мурдунан суу агышы мүмкүн, кадимки эле грипп сыяктуу болуп башталышы мүмкүн. Бирок бейтаптардын жашы мисалы үчүн айырмасы барбы? Кызамык менен дагы ошол 5 жашка чейинки балдарда көп кездешет. Ветрянка менен көбүнчө бала бакчага барган убакыт го. Ооба. 1 жаштан 7 жашка чейин десек, кызамык менен дагы мисалы үчүн 1 жашка чейинки балдардан дагы көп кездешет. Андан кийин кызамыкта бул албетте суу чечекке караганда бир аз оорураак өтүүчү жугуштуу оорулардын бири. Анткени дене табы көп күнгө чейин көтөрүлөт. Андан кийин бул биздин аба өткөрүүчү жолдордун органдарын дагы жабыркатат. Мисалы үчүн круп алып келет, бала дем ала албай калат, деми кысылат. Андан кийин ошол 3-4 күндөн кийин бизде жанагы денесине кызамыктар чыга баштайт. Бирок кызамыкта эң баягы өзгөчөлүгү биринчи эле кызыл бүртүкчөлөр кулактын аркасынан башталат. Анан бетке чыгат, андан кийин дененин башка жагына дагы көбөйөт. Ошо өйдөдөн баштап ылдыйга чыга баштайт да, анан эң акыры ошо буттарына чыгат. Эң ошо негизги өзгөчөлүгү ошондо кызамыктан. Ал эми суу чечекте болсо бул чачтын арасында пайда болот. Мында ичине суу толуп калып кызамыкта андай болбойт. Андай болбойт. Жөн эле кызыл болуп чыгып турат. Анан ал кызамыктын бүртүкчөлөрү көп болушу мүмкүн, же болбосо азыраак дагы болушу мүмкүн, ар кандай да оордугуна жараша. Анан кызамыктагы көп мондай өрчүп кеткен формаларына да алып келет. Мисалы үчүн пневмония, өпкөнүн артына, ошо ларинготрахеит болушу мүмкүн. Эң эле оорусу бул энцефалит, мээни да жабыркатышы мүмкүн. Демек ошо суу чечектен айырмасы бул абдан орусча айтмакчы опасный. Опаснее, тяжелее. Түшүнүктүү. Ошондо деген дарылануу ыкмасы кандай? Дарылануу ыкмасы кызамыкта деле ошо кандай белгилери болсо, ошо белгиге каршы гана дарылар берилет. Атайын ал вируска каршы дарылар жок. Баягы баланын дене табы 5 күндөн ашык өтүп кетсе, анан өпкөнүн, сезгенүүсүнүн белгилери болсо, баягы бактериалдык инфекциянын белгилери болсо, анда антибиотик берет. Ал эми башында эле баягы көп энелер дене табы көтөрүлсө эле, дарыгерге кайрылбай эле өздөрү эле антибиотик бере беришет. Бул ооруларга, суу чечекке дагы
кызамыкка дагы антибиотиктер жардам бербейт. Ал берген кажети жок антибиотиктердин. Эгерде балаңыздын дене табы 5 күндөн ашык көтөрүлүп, жөтөл болуп, кызамыктары көбөйүп барган сайын, үнү жоголуп же болбосо дем алганы кыйындалса, дароо өздүк үй бүлөлүк дарыгериңизге кайрылууңуз зарыл. Мына эми эң негизги сурообуз да, эмне үчүн азыр анда көбөйүп атат? Мисалы үчүн, эгер бул деген ушунчалык эле оор өтүп аткан үчүн вакцина ойлоп тапкан экен. Ымыркай кезибизде биз вакцина алганбыз. Баарыбыз делечи. Анан кийин азыр эмне үчүн ушундай жок көл кайра бар болуп калды? Негизи вакцина управляемая инфекция, бул вакцина бар. Бул мындай комбинированный вакцина берилет балдарга, коль, паротит, краснуха. Эң биринчи бул 12 айда салынат балага 1 жашында, анан кийин экинчи ревакцинация бул 4-6 жашында берилет. Эгерде 4-6 жашында берилбесе, анан 11 жашында дагы сайылышы мүмкүн. Азыркы биздин көйгөйүбүз вакцина боюнча бул көп мындай багы диний көз караштагы адамдардын каршы болуусу, балдарынан баш тартуусу вакцина алгандан. Анан бизде билебиз, мындай коллективный иммунитет деген бар да. Эгерде мисалы үчүн 10 адамдын ичинен 7-өсүндө вакциналанган болсо, мындай жөнөкөй тил менен айтканда, ошол 3-өөнүн 1-өөсү ооруса, калган 2-өөсүнө вирус учуп жетпеши дагы мүмкүн. Анткени 7-өсүнүн иммунитети бар. Ал эми ошол 10-дун ичинен 4-өө гана вакцина алып, 6-оосу вакцина жок болсо, ошонун ичинен 1-өөсү ооруган болсо, биринен экинчисине, экинчисинен үчүнчүсүнө учуп жете алат ал вирус дагы. Ошондуктан вирустун саны дагы вирус менен ооруган бейтаптардын саны дагы көбөйөт. Эң жөнөкөй тил менен айтканда ушундай. Бизде ошондо ошол коллективный иммунитеттин жок болуп атканы да. Эгерде ошол көрдүн көбөйүп атканы. Тиги эмне үчүн баш тартып жатышат вакцинадан деп сиз дагы бир версиясын айттыңыз да, мен дагы айтайын. Диний көз карашы жок. Жаш, кандай десем, жаш үй бүлө, алар болсо интернеттен окуп алганбы, же бирөөдөн угуп алганбы, анан кийин алар болсо мен бир-экөөсү менен сүйлөштүм да. Ошолор айтып атпайбы, бизге деген вакцина, просроченный вакциналар келет, анан кийин ал деген жардам бербей, тескерисинче зыян келтирет экен. Анан ошондуктан мен жок деп балама бердирбей койдум деген бир ойлор көп экен да. Ушул ойлор кичинен көбүрөөк экен. Эми вакцина жөнүндө сизге баары деле маалыматыңыз бар. Бизге кантип ушул вакциналар келет, кайсы жол менен, ошол жөнүндө тагыраак айтыңызчы. Себеби дегенде биздин элибизге ушул информация аябай керек болуш керек. Негизи андай азыркы мезгилде бул информациянын көп болуп атканы дагы бир көйгөйү да. Ашыкчасы, ооба. Бейтаптар ушинтип өстөрү эле баягы интернеттен кимдин ойду келди жазганын баарын эле, интернеттен жазылган нерсенин баарын эле ишенүү туура эмес да. Ал жактан оң жагын дагы, терс жагын дагы кароо керек. Албетте вакцинаны показаниясы бар, көрсөтмөсү, каршы көрсөтмөлөрү бар. Мына ошолордун баарын тактап дарыгер, эгерде баланын каршы көрсөтмөсү болсо, албетте аны медотвод кылат. Бирок медотвод кылгандан кийин мындай кээ бирлердин мезгилдүү медотвод болушу мүмкүн. 2-3 жылдан кийин алышы мүмкүн. Же болбосо ошол мезгилде грипп менен ооруп аткан болсо, же болбосо башка бир баланын дарты болсо, албетте ага медотвод жасайт. Бирок андан кийинки убакытта баягы дени сак болуп, жакшы болгондо кайра вакцина сайдырса болот. Ал эми жана абсолюттук дагы противопоказания, каршы көрсөтмө болушу мүмкүн. Андай балдар алынбайт. Бирок алардын саны аз болушу керек. Жана мен айткандай эле коллективдүү иммунитетибиз болушу керек. Анын вакцинанын сапаты боюнча вакцина үчүн жоопкерчиликтүү болгон адистердин дагы саны көп. Алардын да өзүнүн мондай температуралык режимди да сактоо керек, транспортировкасы бар.
Албетте бунун баарын мындай көзөмөлдөөчү органдар дагы бар бизде. Анын сапатына азыркы мезгилде эгерде биздин вакцинанын сапатына дагы кээ бирөөлөрдүн мындай ишеничи жок болсо дагы биздин убакта каалаган вакцинаны дагы алдырса боло тургандай. Мисалы үчүн кээ бирлер француздук вакцина алып аткандар бар, башка өлкөлөрдөн дагы алып келип вакцина сайдырып аткандар бар. Мисалы үчүн бул частный медициналык центрларда. Демек эч кандай бир коркунучу деле жок. Коркунучу жок. Каалаган вакцинаны Мисалы үчүн мен деле балама өз убагында эле ушу биздин эле вакциналарды эле алып жүргөнбүз. Биздин вакцина деген бул деген каяктан келет бул? Отечественныйбы же кандай? Бул азыркы мезгилде мен каяктан келерин чынын айтсам андай маалыматым жок. Сиздин тажрыйбаңыз боюнча ошо айтыңызчы, вакцина алып анан кийин кор болуп ооруган ушундай бир Поствакцинальный деле болушу мүмкүн. Поствакцинальная коревая инфекция дагы болушу мүмкүн. Бул вакцина алгандан кийин ушу 20 күндөн кийин чыгышы мүмкүн, бирок бул жеңил формада өтөт. денесине эле чыгат. Денесине кызамыктар чыгат, температурасы максималдуу 37-38ге көтөрүлүшү мүмкүн, осложнениясы жок болот. Бул көбүн эсе мындай чоң адамдарда дагы болушу мүмкүн. Бир убактарда биз билебиз, коревая инфекция боюнда бар аялдарга өтө коркунучтуу, анткени баланын баягы уродстволорун алып келиши мүмкүн. Ошондуктан бир мезгилде бизде ошондой аял заттарды дагы вакцина болгон убакыт болгон. Мына ошол мезгилде баягы чоң жашы жетип калган адамдарда поствакцинальный кори көп кездешкен да. Жаш балдарда сейрек кездешет поствакцинальный корилер. Азыр дагы мисалы үчүн саны көп болуп атат да, коридон. Азыр ушул суу чечектин саны көп болуп атат. Суу чечектин. Түшүнүктүү. Биз кантип ошондо коргонобуз ушу коридон? Вакцина алуу керек. Вакцина алуу керек. Убакты менен, вакцина алуу керек. Андан кийин бул дагы аба аркылуу жугуучу инфекция. Ошондуктан баягы эле бет тагынуу, социалдык аралыкты сактоо. Бирок ошо кор чоң адамдар дагы кайрадан оорушу мүмкүнбү? Мүмкүн. Мисалы үчүн ал кичүү кезинде оорубаган болсо, жок, вакцина алган болсо, мисалы үчүн коридон вакцина алды ымыркай кезинде, андан кийин чоң болуп, анан бой жетип калган убакта жок, бул жерде иммунитет дагы өмүр бою сакталуучу. Бир жолу вакцина алат, болду, ошол сакталат. Түшүнүктүү. Менимче аябай мындай элдерге кызыктуу болгон бир суроолор болду бүгүн бизде. Анда биздин көрүүчүлөрүбүзгө каалоо тилегиңизди айтып берсеңиз. Көрүүчүлөргө мен ден соолук каалайм, оорубаңыздар. Жана өзүңүздөрдү жакшы көрүп, өзүңүздөргө жакшы ден соолугуңуздарга кам көрүңүздөр. Чоң рахмат келип кеткениңизге. Биз менен Алтынай Камчыбекова, инфекционист, медициналык илимдердин кандидаты болду. Саламаттаңыздар, көрүшкөнчө.